Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Назарыңызда кайрадан эле актуалдуу маек программасы өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, ушул жылдын 4-октябрында жогорку кеңешке шайлоо өткөрүлмөкчү. Мына бүгүн ушул онлайн түрүндө өткөн жыйында өлкөнүн премьер-министри Кубатбек Боронов борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдыбековдун маалыматтарын угуп, ушул шайлоорду уюштуруу жана өткөрүү боюнча бир катар жооптуу, тиешелүү кызматтарга өзүнүн тапсырмаларын берди. Ал эми биздин Нарын облусунда, анын ичинде Нарын Ат Баш районунда жана Нарын шаарында шайлоого даярдыктардын жүрүшү кандай? Мына ушул суроого жооп алуу максатында бүгүнкү биздин программанын студиясына борбордук шайлоо комиссиясынын Нарын Ат Баш райондору жана Нарын шаары боюнча атайын өкүлү Өмүралиев Бактыбек Кенжебаев чакырамыз. Студиябызга кош келипсиз. Баягы Бактыбек Кенжебаевич, мынакей шайлоо 2 айдан кийин шайлоолор башталмакчы. Шайлоодун алдында албетте сөзсүз түрдө ага даярдык көрүү чаралар жүрөт эмеспи? А дегенде ушул бүгүнкү күндө биздин өзүңүз тейлеп аткан ушу 3 аймакта шайлоого даярдык кандай болуп атат деген ушул туурасында маалымат берсеңиз. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз ошол Нарын районунда, Нарын шаарында өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул жогорку кеңештин мөөнөтү быйылкы жылдын 4-октябрында аякталмак. Ага байланыштуу мына Кыргыз Республикасынын президенти ошол конституциялык мыйзам бар, жогорку кеңеш депутаттарын шайлоо жөнүндө. Ошол мыйзамдын беренелерине ылайык ошол 100 күнөн 90 күнгө чейин ушул шайлоо дайындалыш керек. Анын негизинде мына 2-июлда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы чыгып шайлоо дайындалган. Шайлоо дайындалгандан кийин биздин борбордук шайлоо комиссиясы мына ушул Кыргыз Республикасында шайлоонун эң башкы органы болуп саналат. Ушул шайлоонун баардык шайлоочулардын кепилдиктерин, шайлоону өткөрүүнүн, добуш берүүнүн жүрүшүн ушу мыйзамдуулугун камсыз кылуу боюнча негизги башкы орган ушу борбордук шайлоо комиссиясы. Ошол жарлыктан кийин өздөрүнүн календарлык планын иштеп чыгып, мыйзамдарга ылайык кабыл алган. Ал календарлык пландардын негизинде бизде азыркы күндө буга чейин шайлоо комиссиялары жана шайлоо участкалары түзүлүп бекитилген. Бул дагы буга чейин ошо Кыргыз Республикасынын шайлоо комиссиялары, жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо, жогорку кеңештердин депутаттарын шайлоо деген мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилген буга чейинки 19-18 жылдарда. Мына ошол өзгөртүүлөргө байланыштуу ошо быйыл ошол жаңы мыйзамдардын негизинде ошол шайлоо комиссиялары мына быйылкы жылдын башында кабыл алынып бекитилген. Анан эми мына ореки шайлоо дайындалып белгиленгенден баштап ошол календарлык план менен иш алып барып атат ошол комиссия мүчөлөрү. Бүгүнкү күндө ошол шайлоо мыйзамдарына ылайык же болбосо календарлык планга ылайык биз шайлоочулардын тизмесин ошо шайлоо добуш берүү күнүнө чейин 70 күн калганда ушул шайлоо участкалары ачылып, даярдалып, ошол жерде тизме илиниш керек да. Бүгүнкү күндө ушул облустагы 171 участкада жана анын ичинде мен өзүм багы түздөн түз караган ушу 3 райондо баардык жеринде участкалар ачылып, ичинде шайлоочулардын тизмеси илинди. Алга чейинки баягы шайлоо участкаларын жана жайларын даярдоо боюнча шайлоо ошол жарлык белгиленгенден баштап иштер жүргүзүп, ошо тизме илингенге чейин ал участкаларда жанагы эми өзүңүздөргө белгилүү, баарыбызга эле белгилүү. Ошо азыркы кырдаалга санитардык баягы ден соолук талаптарына ылайык ошо дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Ошол шайлоочуларга да түшүндүрүү, ошо комиссияларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мына ушундай бир алыстыктан иш алып баруу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, анан ачылып, азыркы күндө тизмелер илинип даярдалды. Мындан сырткары эми борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ошол эми комиссиянын ишин алып баруу боюнча ошо канц товарларын
Анан ушул медициналык бет кап, перчатки, антисептик жана санитайзерлер боюнча, камсыз кылуулар боюнча келип азыр таратылды да. Иште жүрөт да. О тизмедеп калдыңыз, эми мына биз жакшы билебиз, бүгүнкү күндө биздин өрөөндө ички миграция да күчтүү, тышкы миграция да күчтүү, көчүп кеткендер бар, убактылуу кетип калгандар бар, убактылуу келип калгандар бар. Ошо тизмелерин толук тактоо үчүн ушул каяка кайрылыш керек, мунун жол жобосу кандай? Тизмелерди тактоо өзүңүздөргө белгилүү, буга чейинки өткөрүлгөн президенттик шайлоо өткөрүлдү, буга чейин 11-15 жогорку кеңештин шайлоосу өткөрүлгөн, андан кийин жергиликтүү кеңештеринде шайлоолор өткөрүлгөн. Мына ушул азыркы жаңыркы заманбат, мисалы биометрикалык маалыматтардын негизинде өткөрүлүп, ошол бир жаңы шайлоо системасында жаңы прогресстер менен өткөрүлүп келатат да. Анан бул шайлоо дагы ошол багы, ошол системаны дагы ошол система менен өткөрүлөт да. Мындайча айтканда, ошол тизмелер баягы шайлоочулардын биометрикалык каттоосу боюнча түздөн түз ошол баягы чогултулган базадан, мисалы электрондук шайлоочулардын бүткүл ошол паспорттолгон жарандардын базасы бар да, мына ошол жерден автоматтык түрдө бөлүштүрүлөт да шайлоочулардын тизмеси. Демек, биометрикадагы дарек боюнча да кетип берет экен. Биометрикалык дарек боюнча шайлоочулардын тизмеси келип отурат. Ошол боюнча эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер, эгер сиздердин биздин бүгүнкү мейманга сурооңуздар болсо, өзүңүздөрдүн экраныңыздарда көрүнүп турган WhatsApp байланыш аркылуу байланышка чыгып, сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Ал эми силердин сурооңуздарды мейманыбызга кесиптешим Жазгүл Усубалиева жеткирмекчи. Жазгүл, WhatsAppка соолор келе баштаса керек. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге дагы өзүңүздөр кызыктырган суроолор болсо, анда экранда жазылган номерлер аркылуу ушул WhatsAppка жөнөтсөңүздөр болот. Бизге келген суроо ушул мына ушул шайлоодо санитардык эрежелер канчалык деңгээлде сакталат дейт, жана ошондой эле ага колдонулчу каражаттар ушу шайлоого бөлүнгөн каражаттардан бөлүнөт. Эсебинен. Учка жана жооп бердиңиз, бирок ошончо да азыр толугураак маалымат берип койсоңуз. Эми кыскача жооп бергенде, шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы ошол азыркы абалга, кырдаалга байланыштуу өздөрүнүн ошол болушунча сметаларын кыскартты, жана ошонун кыскартылган сметанын негизинде азыркы кырдаалга байланыштуу ошо баардык санитардык абалдарды сактоону камсыз кылуу боюнча баардык чараларды көрүп атат да. Мындайча айтканда, ошол шайлоо добуш берүүнү өткөрүүдө баардык ошол аралыктар, жанагы 1,5 метр деген аралыктары болобу, ар бир комиссия мүчөлөрүнө өзүнүн ошол жанагы коргоочу каражаттар менен камсыз кылат. Ошондой эле баардык шайлоочуну маска жана перчатка менен камсыз кылуу боюнча өзүнүн баягы финансылык эмесине киргизген. Аны ошол добуш берүү күнү ар бир шайлоочуга перчаткиси, маскасыз жок шайлоо добуш берүү жерине киргизилбейт, жана ошол болгон байкоочулар дагы, комиссия мүчөлөрү дагы ошол добуш берүү жайында ошол санитарлык нормаларды сактап, аралыкты сактоо менен ошол өткөрүлөт да. Ал жерге дагы жанагындай очередь менен сырттан жана аралыктарды коюп өткөрүлөт. Ошондой эле ошол коргоо каражаттарынан тышкары жанагы разметка эми чектөөлөр, аралыктарды коюлган жанагындай шайлоочу жана шайлоо комиссияларынын алдыларына ошол жакын келбегидей ленталар өтө жакын, конечно, паспортторун беришет, андайлар болот, бирок өтө жакын келбегиндей болгон разметкалар коюлат. Андан сырткары ошол бул добуш берүүдө ошол жаңы эми бул прогрессти биз баягы бүткүл дүйнө жүзү болбосо да көпчүлүк киши биздин шайлоону аябай мактап, мындай бир өзүбүз дагы мактап келатабыз да, бизде ушундай шайлоо системасы ушундай алдыга жылды депчи. Анан ошол бир контактыбыз бар, ушул биометрика бармак басуу, ушул контакт эми аны жүргүзбөгөнгө болбойт экен. Бирок ал аппарат гана турат. Ар бир баягы шайлоочу келип идентификациядан өткөндөн кийин сөзсүз түрдө шайлоочунун колу дагы, аппарат дагы кайра дезинфекциядан өткөрүп тазаланат. Демек, баардык коопсуздук чаралары көрүлгөн экен да. Кийинки суроо ушул шайлоого карата үгүт иштеринде жанагындай спорттук иш-чаралар, ошол эле концерттик программаларга тыюу салынды. Деги эле ушул үгүт иштери кандай тартипте өткөрүлөт дейт? Үгүт иштери
негизинен ошол азыркы кырдаалда жана буга чейин деле шайлоонун баягы мындан ары өркүндөтүү чараларын көрүү деп буга чейин да программалар иштелип келген. Мына ошондо да бар болчу, ушул концерт токтотуу боюнча. Анан азыркы кырдаалда абдан эле актуалдуу жана бул баягы ушуну кабыл алуу муктаждыкта болуп калды да. Анан ошон үчүн бул шайлоодо ушул концерттерди берүүгө тыюу салынып атат. Анын негизинде бизде эми Борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн баягы ошол маалымат каражаттарын баягы аккредитациядан өткөрүп, ошолордон мамлекеттик баягы массалык каражаттарын да ошо өздөрүнүн бөлүктөрүн алып атат. Ошол жерде көбүрөөк алып, ошол жерде дебаттарды көп уюштурган кайымы бул Борбордук шайлоо комиссиясынын жумуштары. Анын ичинде биз болсо өзүбүз жактан мына ушул жерлерде ушул келген баягы агитациялык материалдарды жайгаштыруу боюнча ушул жерлерде атайын баардыгына бирдей бир жайгаштыруу бир жерлерин уюштуруп бергиле деп атабыз да. Ошол жерге барганда баардык кандидаттар жөнүндө ушул шайлоочулар маалымат алгандай болсун деп. Эгер буга чейинки тажрыйбаларга таянсак, мына ушу шайлоо алдында агитациянын жүрүшүндө баягы эл менен жолугушуу өтө эле массалык түрдө болгондо. Ал эми бүгүн ага чектөө киргизилген себеби пандемия, андан калса кээ бир адистер, кээ бир эле ушу мамлекет башчысына жетекчилер ушул коронавирустун экинчи толкуну ушу октябрь айында алып келиши мүмкүн деген бир болжомолдор айтып атпайбы? Ушул талапкерлер менен добуш берүүчү шайлоочулардын баягы электораттын байланыш кандай болмок? Эми чогулушка же кандай бир онлайн түрүндө кандай? Бул жаатын эми албетте талапкерлер өздөрү чечет деңизчи, бирок сиздер тараптан кандай нерсе колдонушу мүмкүн? Эгерде элдин баары чогулуп алып мен баягы чогулуш өткөрүп атсам. Ушундай нерселер каралганбы? Мындай мыйзамдын нормалары бар да. Бардык талапкерлер үгүттү бирдей шарттарда жүргүзүш керек да. И бардык талапкерге бирдей шарттарды бериш керек мамлекеттик органдар. Эгер ошол мамлекеттик орган болобу, же жеке жактар болобу, же ошо талапкер өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн ашыкча пайдаланып ошондой бир нерселерге барса, бунда мыйзамдын өзүнүн нормалары бар, чара көрүүчү. Анткени ошол бир нерсеге ошол эгер бардык талапкерге коюлган нормаларды бардык талапкер ошону аткарышы керек да. Эгер ошону бузса, ошондон аша чыгып кетсе, мында баягы чара көрүлөр. Демек, массалык мурдагыдай жолугуштар болбойт десек болот экен да. Эми пандемия шартында ага да жол берилбейт өзү. Мында бир кызыктуу жагдай түзүлөт да кыскасы. Нургүл. Кийинки суроо ушул биометрикалык жабдуулар дейт. Ушулар баягы толук талапка жооп береби, күмөн жаратпайбы дейт. Шайлоо бул жерде тактап кол баягы добуш берүүдө пайдалануучу жабдууларды айтып атат да. Жана ошол эле бармак басуу, идентификация чыгаруучуларды айтып атат окшойт да. Эми бардык эле шайлоочу ошо жана да айтып кетпедимби, буга чейин бир цикл шайлоону өткөрүп бүткөн ушул система менен, ушул биометрикалык аппараттарды колдонуу мененчи. Ошол биринчи баштаганда коптонулар, ошолор иштебей калган, башка бир кичине кемчиликтер бар болчу, бирок ошентсе дагы ошол аппараттардын баягы жыйынтыгы бизге, менин жеке оюм боюнча, аябай эле мындай бир шайлоонун ачыктыгын камсыз кылууда аябай эле бизге жардам берди деп ойлойм. Анан азыркы күндө болсо муну биз буга чейин басып өткөнбүз. Жана кененирээк баягы ишенимчиликтүү азыр уже айтсак болот да, бул аппараттар бизди иштете алабыз мына. Иштейт. Бул шайлоо, Бобуреке шайлоодо дагы өзгөчөлүктөрү ошол биометрикалык жана идентификацияны алуу. Мурда ошо добуш берүү күнү гана ушул аппараттар пайдаланылчу. Азыр болсо ушул азыркы күндөн баштап ушул идентификациядан өткөрүүчү аппараттар пайдаланылып атат. Себеби дегенде мурда ошол жанагы шайлоочулардын арыздарын кабыл алуу жөн эле паспорттун менен кабыл алып койчу. Азыр болсо ошол именно ошол кээ бирөө жанагындай паспорттун копиясын башка бирөөдөн берип же алып койсун дегендерди баягы алдын алуу, ошолордун бир
олтурбоо максатында азыр ушу шайлоочу өзү келсин деген максатта азыр шайлоочу өзү келмейинче арыз бере албайт, себеби өзү келип идентификацияны өтүш керек да. Анан эми өзүң тейлеген өрөөндөр ушул Нарын, Ат Башкыр райондору өзүбүзгө жакшы белгилүү. Тоо арасында кээ бир аймактар өтө эле алыс да. Мисалы үчүн ошол эле Аксай бар, ошол эле Арпа бар, ошол эле Солтун Сары бар, ошол эле Сөңкөл бар. Анан ошондой ушул сыяктуу алыскы аймактарда шайлоонун өтүшү кандай болмокчу? Же баягы көчмө урна иштейби? Же ошол жакта бир атайын топ түзүлөбү? Ушул жакта кандай бир божомолдор белгиленип атат? Бул шайлоо мыйзамдарына ылайык өткөрүлөт албетте. Ошол жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо жөнүндө мыйзамда дагы көрсөтүлгөн бул берене. Ошол алыскы барууга кыйын шарттарда жашаган жерлерге ошол добуш берүү жайдан сырткары добуш берүү деген баягы кампания өткөрүлөт да. Бул добуш берүү күнүнөн бир күн мурда өткөрүлөт да. Эгерде шайлоочу ошол алыс жакта жашаган шайлоочу шайлоо комиссиясына ошол жанагы айтып атпаймынбы, арыз менен кайрылса, мен алыс жакта могул жакта жашайм, шайлоо күнү шайлоого келе албайм, себеби мен ушундай алыскы жайлоодон малыман чыга албайм, малымды таштаганга болбойт дегендей бир эмеси болсо, же болбосо башка бир службаларда турган, күзөттөрдө турган кишилер мына ушундай арыз менен кайрылса, ошол бир күн алдын ала кайрылыш керек болот. Алдын ала кайрылыш керек. Албетте бул жерде шайлоочу өзү кайрылыш керек. Кайрылгандан кийин анан ошол жерлерге барып, көчмө орно менен барып шайлоону өткөрүп келишет да шайлоо комиссиясы. Анан ошол учурда бизде баягы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендер бар, кары картаңдар бар. Алардын добуш берүүсүнө кандай бир ыкмалар колдонулат? Ошол добуш берүү камсыз кылуу. Мурда биз билгендей көчмө урналар бар да. Ушул жаптар ушуларда уюштурулчу адамбы? Үйүнөн чалгандары бирок шайлоого катышам дегендер бар да. Буларды кандай кылабыз? Бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой мында 2 жыл болуп калды. Ушул бүткүл дүйнөлүк ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар боюнча меморандумга кол коюп, ошого биз бүткүл дүйнөлүк ошонун шарттарына көөнүү боюнча эмени кабыл алганбыз да. Анан биз ошону кабыл алгандан кийин ратификация кылган биздин бийлик баягы жогорку кеңеш ратификация кылгандан кийин биз ошону жүзөгө ашырганга баягы милдеттүүбүз да. Анан ошондон баштап мисалы биз ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын шайлоочулардын мындайча айтканда бизге шайлоочулардын картасын түзөбүз да. Кайсы участкада кандай мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар бар. Муну бизге ошол социалдык кызматтагылар алып келип бериши керек, биз ошол жактан алабыз. Бүгүнкү күндө ошол өзүбүздүн спрос жүрүп алып атабыз азыр, картасын түзүп атабыз. Ошого жараша биз ошол жергиликтүү бийлик органдарына ошол эгерде пандус керекпи болсо пандустарды коюу боюнча талаптар коюлат. Андан сырткары биз өзүбүз тараптан ошол волонтерлор ошол жерге эгер дүлөй же кандай бир кичине аксап баскандар болобу, ошолорго жараша ошол жерге волонтерлор же болбосо кнопка атайын ушундай каражаттар коюлат. Эгер көзү начар көргөндөргө жанагындай бир чоңойтуп көрсөтүүчү аппараттарды колдонобуз. Анан болушунча ошолорго шарт түзгөнгө эми биз мындайча айтканда Кыргыз Республикасында милдеттенме бар, биз аны аткарышыбыз да керек. Өзүбүз деле негизи ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ошо шайлоо жайларында шарттарды түзүшүбүз керек да. Анан бул боюнча чындыгында ушул акыркы 2 жылдан бери 2-3 жылдан бери ушул жергиликтүү бийликтегилер дагы жана пандустарды жасоо боюнча деген тапшырманы алып жасап келатышат. Бирок азыр толук болбосо дагы бир топ жерлерге мына бул түзөлүп жасалып келатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын жакында тараткан маалыматтарына таянсак, ушул алдыдагы жогорку кеңешке шайлоого катышууга өлкөдөгү 44 саясий партия өзүнүн арыздарын беришкен. Албетте буларды карап чыккандан кийин кимдер катышары толугу менен белгилүү болмокчу. Ушул арыз демекчи, мынакей ушул шайлоолорго сөзсүз түрдө байкоочулар көз салбай коюшат. Тигил партияданбы же башкасынанбы же болбосо чет өлкөлүк байкоочулар сөзсүз болбой коюшпайт. Анан бизде ушул биздеги мына Нарын районундагы, Ат Башкыр районундагы, Нарын шаарындагы шайлоолорго азыркы мындай барбы байкоочу болот электендер? Жазынча мындай арыздар түшө элекпи? Же чукулдаганда шайлоо чукулдан эле бере берсе болобу арызды байкоочу болом деп? Эми бул байкоочулар боюнча
дагы мыйзамда өзүнүн нормасы бар да. Бизге байкоочулар шайлоо баягы компаниясында эл аралык байкоочулар, анан коомдук байкоочулар, анан баягы саясий партиялардын байкоочулары болот да, өздөрүнүн ишинде адамдар. Мына 3 жактан ушул шайлоо байкоочу уюшулат да. Анан бизге бул борбордук баягы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо өткөрдө. Бул байкоочуларды жергиликтүү жанагы эл аралык байкоочулар борбордук шайлоо комиссиясы аккредитацияны өткөрөт да. Азыркы учурда мына аккредитацияга жарыяланган, эми бул борбордук шайлоо комиссиясы өзү баягы чечимдерди кабыл алып атат да бул боюнча. Анан эми акыркы маалымат боюнча бизге келген коомдук байкоочудан экөө келип ошо бизге байкоо жүргүзүү боюнча уруксат алдык, өзүбүздүн жолдомобузду алдык өзүбүздүн деп келип биздин ишибизге катышып кетишти. Ушу байкоочу темасына карата бир кызык нерсе болушу мүмкүн болот. Себеби бүгүн жалпы маалымат каражаттарына Facebook жана YouTube баракчасына жарыяланган маалыматтарга карасак, шайлоочулардын көбү азырынча баарына каршы добуш берүүгө ниеттенишет. Жадагы айрым жерлерде баарына каршы кыймылдар түзүлө баштады. Ошолордун байкоочуларына да орун берилеби же алар кандай орун берилет? Байкоочулар боло турган калса. Мен жана сизге айтпадымбы? Байкоочу өзү дагы ошол аккредитациядан өтөт. Байкоочу жөн эле киши келип байкоочу болот. Же ошол шайлоого аттанып аткан тарап өзүнүн ишенимдүү өкүлдөрү болот да. Анан эл аралык өкүлдөр деген болот. Бул эл аралык биздин жана УБС жылык эле анализ жасап жүргөн ошолор келип биз байкоо жүргүзөбүз деп. Ошолор да аккредитациядан өтүп катталышат. Анан коомдук байкоочулар. Бул коомдук байкоочулар деген булар жанагы мындайча айтканда коомдук уюмдар бар эмеспи? Ооба. Бирок ошол коомдук уюмдардын уставында ушул шайлоо процесстерине байланышкан иштерди жүргүзгөн бир коомдук уюм болсо, ошолор байкоо жүргүзгөн укуктуу да. Жөн эле мисалы башка тармактар менен иштеген МПО же болсо өкмөттүк эмес уюмдар алар байкоочу боло албайт, алар аккредитациядан өтпөйт да. Менин сурап атканым себеби мына ушул бюллетенде баягы шайлоого жол ачылган партиялар да бар тизимде ошол бюллетенде. Ошол учурда баарына каршы деген добуш бар да. Демек бул жерде мен ойлойм ушу баарына каршы дегендерден кандайдыр бир байкоочулар болуш керек деп ойлойм да. Себеби аларда көз салыш керек да. Буларга албетте ошол жанагындай коомдук уюмдар аркылуу жол берилген. Ошол коомдук уюмдар ошол демек алар коомдук уюмдар аркылуу көзөмөл жүргүзөт. Мен мисалы үчүн байкоочулукка катышам деп сизге кайрылсам, аккредитация өтсөм, мен өткөрбөйт экенсиң. Демек мен коомдук уюмдан сизде жолдомо болуш керек. Жолдомонун негизинде кабыл алынат да. Жолдомону ким берет? Жолдомону бул мисалы ошол жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу келет. Ошол борбордук шайлоо комиссиясына барып, мына ошол МПО мен ушул шайлоого байкоону жүргүзөм деп өзүнүн мен нарынга участкага моуну жиберем, кийин жиберем деп ошону. Ошол кайрылат. Бизде WhatsApp'тан келген суроолор бар экен. Бизге келген суроо ошол шайлоонун жүрүшүндө чет өлкөлөрдө убактылуу жашап жаткан жарандардын катышуусунун шарттары жана өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат берип койсоңуз дейт. Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелген бирок адис катары түшүндүрмө берип кетсеңиз болуш керек Бакыт мырза. Кыскача эле түшүндүрмө беребиз. Албетте биз мыйзам гана нормаларында бар. Бул баягы Кыргыз Республикасынын тышкаркы жарандар үчүн ошо Кыргыз Республикасынын консулдук же болсо элчилик өкүлчүлүктөрүндө шайлоо комиссиялары уюштурулат да, шайлоо жайлары уюштурулат. Ошол жерде келип добуш беришет. Бул боюнча Тышкы иштер министрлиги ошол тышта жүргөн жарандардын тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына алып келип бериши керек да. Азыркы күндө ошол алып келип беришкен, эми муну борбордук шайлоо комиссиясы менен Тышкы иштер министрлиги иштеп атат. Учурда бир менин оюмча 40тан ашык ушундай участка ачылды деп атат. Азыр эми дагы ошо мүмкүнчүлүктөр барып атат. Кийинки суроо ушу биометрикалык жабдуу менен иш алып барган оператордук кызматта кимдер иш алып барышат жана алардын эмгек акылары тууралуу айтып берсеңиз дейт. Биометрикалык аппараттар менен иштөөчү операторлор бул участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн ичинен болот. Мындайча айтканда буга чейин ошол биометрикалык аппараттарды иштетүүчү операторлор шайлоо комиссиясынан тышкаркы адамдар иштечү да. Шайлоо комиссиясы өзүнчө болчу.
биометрикалык аппараттарды иштеткен операторлор өзүнчө болчу мурдакы шайлоолордо да. Бул шайлоодо ошол биометрикалык иштетүүнү дагы шайлоо комиссиясына берилди да. Ошонун негизинде биз шайлоо комиссиясынын ичинен 2 кишини ошо биометрикалык аппараттарды иштетүүчү оператор кылып алдык. Бул операторлор ошол арыздарды кабыл алууда иштейт, ошо добуш берүү күнүндө иштейт. Анан буларга ушул шайлоодо 3 айга бул эми сыйакы каралган. Эми төрага менен азыркы биздин смета боюнча 3000 сом каралган, башка мүчөлөргө 2000 сом болсо, операторлорго 3000 каралган. Бирок эми бул мунун ичинде баягы салык анан соцфонд төлөмдөрү кошкондо да. Булар эми атайын окуудан өтүшкөндөр да же баягы IT билими барларбы? Информациялык. Булар албетте эми бул шайлоо баягы комиссиясын түзүүдө атайын окуудан өткөндөрдү гана кабыл алабыз деп баарына тыюу сала албайбыз биз. Анан ошон үчүн баягы жергиликтүү кеңештерден сунуш берилген адамдардын ичинен кабыл алдык. Бирок албетте ошол сунуш берген адамдардын ичинен биз ошол аймактык шайлоо комиссиясы карап, ошол мурда иштегенине карап, же болбосо билимине карап, ошол жактарга жайгаштырдык да. Ошол оператор эгер ошол билими компьютер жакта иштеген болсо, же болбосо мурда ошол идентификациянын оператору болуп иштегендер болсо, ошолорду ошол жака койдук да. Бүгүнкү эми бизде сизди тейлеген аймактарда жетиштүү да бул операторлор. Же мындай кем аш болот? Бүгүнкү күндө баардык участкада 2 оператор бар. Анан эгерде айрым бир шайлоо участкаларында шайлоочулар көп болуп, же напылыш ушундай көп болуп баратканы байкалса, бир кошумча операторлорду алуу боюнча сунуш келтиришибиз мүмкүн. Бирден оператор алуу. Анан бул участкалык комиссияларга мүчөлүктү өтүлүшү. Бүгүнкү күндө баары түзүлүп бүттү да, же дагы мындай түзүлө элек жерлер барбы? Биз мурунку шайлоодо байкадык, бир аз кыргызчылыктар болду да ушу комиссия мүчөлөрүнүн арасында. Бул жолу кандай болот иштин тартыбы? Мен бул жолу ошол жана башында айттым эле, ошо шайлоо комиссиялары жаңы 2019 ноябрь айында жаңы мыйзам кабыл алынып, ошонун негизинде баардык шайлоо комиссиясы жаңы бекитилди да. Ошол аймактык шайлоо комиссиясы жаңы бекитилди, андан кийин участкалык шайлоо комиссиялары алынып бекитилген да. Бирок ошол башында деле ошол албетте бул жаңы мыйзам менен 5 жылга деп комиссияларды бекитип аткандан кийин биз ошол резервтерин көбүрөөк кылып алганга аракет кылганбыз. Анын негизинде ошол резервтерин өзү 100%дан ошо 1,5 эсеге чейин резерв коюу боюнча аракеттерди кылып алганбыз. Бирок ушул шайлоо башталган мезгилде айрым эми өзгөрүүлөр болду. Бул арыздарын жазып, кайра ошо иштеберимин билдиришип, анан кичине өзгөрүүлөр болду. Бүгүнкү күндө ушу 1 жуманын ичинде кайра ошол мурда бекилген составты анан 1 жуманын ичинде азыр кайра тактап, кечүүлөрүн тактап азыр бекиттик да. Ушул шайлоого даярдык көрүүдө, шайлоодо өткөрүүдө башкы күч мына сизге келет деп ачык айталы, себеби участкалык комиссиялар менен иштөө, алардан маалыматтарды алуу, ал эми шайлоо күнү добуштардын жыйынтыктарын чыгарып шайлоо автоматтан системасына кошуп, сиздердин жоопкерчилигиңерде болот. Ушундан суроо жагат мынакей. Биз билгенден жалгыз өкүлсүз учурайга. Кошумча кызматтардан болсо болуп аткандыр, бирок көбүнчө күч сизге келет. Анан ушундан бир суроо туулат да. Сиздин кеңседе компьютер технологиялык жабдылышы кандай бүгүнкү күндө? Же кем каршы болуп атабы? Бизде эми мен өзүмдөбү? Сиздердин кеңсеңерде, себеби көбү сиздердин аркылуу өтөт ошо добуш берүүнүндө. Компьютер, интернет, интернети бар, камсыз болгон. Мындан сырткары ошо аймактык шайлоо комиссияларына да компьютерлер бар, принтерлер бар. Буларды ошо райондук администрациялар камсыздап берген. Ал эми системалык администраторлор деген да өзүнчө жанагындай аппараттар менен иштеген адамдар бар. Булардын өзүнчө компьютери жана интернети бар да. Мына участкалык комиссиялар деп калдык, сөзсүз түрдө буларга унаалар керек, унаалар бөлүнсө керек, күйүүчү майлар чечилсе керек деген иштин ушуганда азырдан башталдыбы же ошол шайлоо чукулдагандан күчөп унааларын берип, күйүүчү майын беребизби же кандай болуп атат? Бул баягы буга чейинки шайлоолордо дагы баягы каражаттар каралып келген, бирок ошол каражатты тескөөчү органдар да бар да.
Анан ошол тескөчү биздин өзүбүздүн ошол финанс каражаттарын жүргүзүүнүн тартиби боюнча да өзүбүздүн нормаларыбыз бар да. Анан ошондо албетте бул боюнча кемчиликтер жазылып келген. Буга чейинки шайлоолордо ошол бизде азыр жанагындай накталай эмес төлөнбөй, мындай ошого өтүү боюнча талаптар коюлуп, мына ошол менен ошого өтүп баардык тармагыбыз мына ошол менен иш жүргүзүп, тендер менен же болбосо ачык айкындылыктуу мына финансын жүргүзүп деп камсыздык кылып келген. Анан шайлоо комиссиясына ушул тараптан кичине каражаттар жанагы накталай мындай берилип, колмо-кол берилип, анан ошондон күмөн жаралып, албетте текшерүүлөрдү абдан бир терс жактарды жазып эметип келишкен да. Анан ошолорду баягы кыскартуу максатында мына ушул жакындагы мындай бир ачык айкын болсун деп ушул шайлоодо баардык ошол шайлоо комиссиясына берилүүчү баягы канцелярлык товарлар, ГСМдин баары ошол борборлоштуруп уюштурулуп атат да. Мындайча айтканда ушу канцтоварлардын баарын тең ошол тендер аркылуу сатып алып, анан ошолорду таратып келүү ушундай бул шайлоодо ушундай жүргүзүлүп атат да. Анан могу транспорт боюнча дагы мында ошол шайлоо комиссиясы ошол транспорт жагына караган каражатты тендер аркылуу бир компанияга берип атат. Мына ошол компания ошол ар бир шайлоо участкасына 8 жолу барып келүү боюнча, мындайча айтканда ошол шайлоо өнөктүгү бүткөнгө чейин 3 ай экен, ошо 3 айдын ичинде 8 жолу алып барып келүү боюнча келишим түзүлүп тендер өткөрүлдү. Анан ошол компания менен биз эми азыр сүйлөшүп атабыз. Мына ошол биздин керектүү таратуу, бюллетендерди берүү, аппараттарды берүү, каражаттарды таратуу, кайра отчет алуу, мына ушуларга барып келүү боюнча сүйлөшүп атабыз. Мына азыр борборлоштуруп уюштурулуп атат да. Мурдагыдай акчалай берип коюп өзүңөр алып келип деген жок. Азыр бир компания аркылуу жүргүзүлүп атат. Демек, бул жагы жакшы болгон экен. Анан эми алдыдагы 4-октябрдагы жогорку кеңешке шайлоого карата коопсуздук арасында ар кандай пикирлер айтылат да. Бир айтылат, бүгүнкү пандемия шартында өткөрүп кереги жок болчу деп атат. Экинчи жагы айтылат, жок, бул мыйзамды аралган, мыйзамдан артка чегинүүгө болбойт, сөзсүз түрдө өткөрүш керек деген бир карама каршы пикирлердин күрөшү жүрүп аткан кез азыр. Бирок эгерде чындап келгенде мыйзамга салганда мыйзамда көрсөтүлгөн нерсе аткарылыш керек. Бирок ошондой болсо дагы ушул маселеге сиз мындай адис катары жеке көз карашыңыз кандай? Эмне айта элеңиз? Мен мына бир жумадан бери ушул Нарын районунун, Ат башы райондорун, Нарын шаарын кыдырып, ушул участкалык жайлардын ачылышы, камсыздалышы боюнча таанышып кыдырып келатам. Мына ошол жөнүндө дагы өзүм пикир алышып, ошол жерде кандай обстановка кандай болуп атат деген баягы сиздин сурооңузга эми сиз өзүңүз жооп бердиңиз. Мыйзамдуу жагын жазабыз. Биз муну шайлоону токтотуу же болбосо өткөрүүнү биз кабыл албайбыз албетте. Бирок ошо сиз суроо бергенде ошо элдин арасында жашаган катары мен дагы мындай кызыгып сурап көрдүм. Анан мындан өтө деле мен баягы Фейсбукка үйдө жатып алып жазган башкабы же билбейм, бүт маңдайга чыкканда мындай бир өтө деле жаман айтышкан жок да. Анан баягы өзүңүз айткандай бул шайлоону дайындоо президенттин милдет укугу, анан ошол кишиге берилген. Анан же бизде чрезвычайдык кырдаал киргизиш керек муну жоюш үчүн же болбосо ушундай бир нерсе болуш керек. Андай жок болгондон кийин кабыл алыш керек экен, өткөрүш керек экен. Ошол негизинде баягы мыйзамдуулукту сактоонун негизинде өткөрүлүп атат деп ойлойм ошол. Балким Кудай жалга ушул октябрь айында бүгүнкүдөй оор кырдаал алда канча жеңилдеп, элибиз оор сыркоодон алыстап бир мурдагыдай баягы көнүмүш турмуш ордуналат деген биз терең ишендүү бололу дагы жакшылыктан үмүт кылыш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жанатан бери сиздер ушул алдыда күтүлгөн жогорку кеңешке шайлоо даярдыктары жөнүндө маалымат алдыңыздар. Бүгүн биздин студиянын мейманы борбордук шайлоо комиссиясынын Нарын Ат башы райондо жана Нарын шаары боюнча атайын өкүлү Өмүралиев Бактыбек Кенжебаевич болду. Мына bir qo'shimcha ma'lumot retini aytib qo'ydi. Shu Baqtbek Kenjaboyevich bugun kechki Ат башы районунда shu шайлоо участкасында ел менен жолугушуп келди. Биздин берүүбүзгө түз эле ошол жактан келди. Ошондуктан мен сизге терең ыраазычылык билдирем. Ушул биздин көрөрмандарды сыйлап, эмнеси болсо дагы ушул түз эфир аркылуу ошолордун суроолоруна жооп берейин деген жакшы ниетиңизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Эми биздин баягы
көрсөтүүбүздүн өзүнүн жакшы салты бар. Программа соңунда сизге биз эркин микрофон сунабыз. Эл журтубузга айтар эмне каалуу тилектериңиз бар? Эми биз элибизге эми бүгүнкү күндө сөз үстүндө баягы бир чоң сыноолорду баштан өткөрүп, бир абдан арабыздан көп кишилерди баягы жоготуулар болду. Ошон үчүн мен элибизге азыркы учурда ден соолук, анан бир ынтымак, биримдик каалайт элем. Ушул акыркы убактарда ушул элибизге жүргүзүп, мына жардам берип, бири-бирибизге кол сунуп, мына ушундай бир кайрымдуулук иштерибизди ушул жүргүзүп, ушундай жардам кылып, ушул кырдаалдан чыгалы деп аракеттеге атабыз. Мына ушул кырдаалды Кудайым буюрса ушул мындан ары ушул жеңип, жакшынакай ушул элибиздин саламаттыгын каалайт элем. Ден соолукта болушун каалайм. Албетте ошол кыргыз элинин мына баягы демократиялуу жашап келген мурдатан эле мына ушул азыркы шайлоо системасын ачык айкындуу өткөрүү дагы мына ушул биздин бийликтин баягы элдин бийлигин жүзөгө ашыруудагы биринчи курал болуп саналат. Ошон үчүн ушул системаны мисалы ачык айкын өткөрүп, баягы ушуга бир активдүү катышып, кандай болбосо дагы мен тигил же булга салышын каалабайм, бирок активдүү өзүнүн жарандык позициясын көрсөтүп, ушул элибизде бир жакшы алдыга жылуу баягы өнүгүү кылуу үчүн мына ушул процессти бир ачык айкын баягы чын ниети менен ушул келип өзүнүн добушун берип, анан ушул өлкөбүзгө бир салам кошуп, өлкөбүз алдыга жылса дейм. Нарын облусунда тынччылык болсун, ушу ден соолук каалайм баарыңызга. Сиздерге рахмат. Айтканыңыз келсин. Урматтуу телебөрчүлөр, ошентип туура 2 айдан кийин биз жогорку кеңешке татыктуусун тандашыбыз керек. Бул миссия мындай айткан оңой болгону менен аткара келгенде кыйын экенин буга чейинки ачуу тажрыйбалардан улам жакшы билебиз. Андан калса биздин кыргыз журтчулугу башынан эле өзү саясий активдешкен элдердин катарына кирет. Эгер биз мурда буга чейинки мындан 5 жыл мурунку шайлоодо кетирген каталарыбызды кайрадан кайталай турган болсок, анда мен ойлойм биздин өлкөнүн келечеги балким туңгукка да такалып калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жолу эч кандай ушу үстүңүздөргө алтын төксө дагы, астыңыздарга күмүш төшөсө дагы өзүңүздөрдүн бир активдүү позицияңыздарды көрсөтүп, татыктууларды тандоого силердин кудуретиңиздер жетет деген ишеним менен биздин бүгүнкү актуалдуу маек программасын жыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Бөлөкбай Шеримбеков жана кесиптешим Жазгүл Усубалиев болдук. Саламатта болуңуздар.